Кичи ажылыктан келген жарандар толук шарты бар жаңы обсерваторияга которулду. Ош шаарынын 7-поликлиникасына жаткырылган жарандар карантинде кармоо шарттарына арызданышкандан кийин толук шарты бар, алар бардык зарыл шарттар түзүлгөн башка обсерваторияга жаткырылды. Аларга тынымсыз кам көрүлүп, күнүнө 4 жолу медициналык бет каптар жана антисептикалык каражаттар менен камсыз болушат. Ош шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Шаатбек Абдрахмановдун билдирүүсүндө бейтаптарга кезек менен жугуштуу оорулар дарыгери Медаяндар кам көрүүдө. Буга чейин ыкчам карантинге алууда даярдалган обсервация жайларына жаткырылышкан. Биринчи келген убакта эми суук болуп атат. Эми биз ал жер пока бош болгонуна байланыштуу ысыкканга чейин ичинде убакыт өтүп кетти. Ошого эле байланыштуу. А так дезинфекция иштери дагы, тазалоо иштери дагы болуп аткан. 3 маал тамак аш менен кылытканбыз. Температураларын өлчөп, давленияларын өлчөп, ал контактыда болгон жарандарыбыз эч кандай баягындай каралсыз калган жери жок эле. Ошого байланыштуу биз алардын арасында тура түшүнүп, мына кече биз кечинде шаарыбыздагы дагы бир жаңы обсервация ачылды. Ошол обсервацияга жылдырдык. Ал обсервацияда баардык шарттары жакшы. Биз ар бир контакты менен сүйлөшүп чыктык. Алар бизге эч кандай жанагындай нааразычылыктар жок. Азыркы убакта өздөрүнүн жакшы тургандыгын айтып келишти.